Мен Токубаев Исмаил Төлөгенович, өзім пенсия адамын, қоғамдық активистмен, Эркин тоо газетасының штаттан тышкаркы кабарчысымын. Элдик кеңеш, элдик көзөмөл тобунун мүчөсүмүн. Бул иш боюнча 19 декабрь 2021 жылы Шайнова Гүлзар мага ишенимдүү адам катарында жардам бересизби деп кайрылды. Анан ошондуктан ишенимдүү өкүл катарында бул иштин жагдайы кандай болгон деген негизде мен 19-нан бери анализдеп, изилдеп, тактап көрдүм. Анан көрсөм, бул жерде жылдай эле бир тараптуу айыптоо жүрүп атыптыр массалык маалымат каражаттарында. Бул боюнча кечээ Супер Кейджи деген порталга да барып, чогуу ошол жанагы башка телеканалдардын аттарын атабай эле коймуз, жөн эле бөлөк телеканалдарга барып дагы биз өзүбүздүн пикирибизди билдиргенбиз. Бирок ал тараптан бир тараптуу чагылдырып, жанагы зордуктоого катышкан адамдардын пикирин толук берип, ал эми биздин айткан ой пикирибиздин баардыгын кыркып, керексиз жерлерин гана берип койгондуктан кайрадан сиздерге кайрылууга туура келип атат да. Мен айтайын дегеним, жанагы Айдай аттуу кыз 14 жашында зордукталгандыгы чын экен. Себеби дегенде мен бүт документтердин баарын көтөрүп карап чыктым. 2014 жылдын 26 мартында адаштырбай 26 мартында ал кыз Жазгүл аттуу кыз менен барып кафеге барган экен. Кафеге барып отуруп, ошол жерден балдар менен таанышыптыр, 3 жигит менен. Анан кайра алар түн ортосунда саат 3-4 чамаларында бир квартирага барышып, ошол жерден суу ичип тарап кетишкен экен. Ал жерде андай окуя болбоптур. Кайра экинчи күнү дагы ал кыз бөлөк Айсылуу аттуу кыз менен дагы чыгып, ошол мурунку күнү таанышкан Рустам аттуу балага барып жолугуп, анан ошол жерден жанагындай окуя болуп, кыз зордуктоого туш болуп, анан ал Ленин райондук милициясына алынып келинген экен. Ал барып ошол жерден Ленин райондук милициясынан кыз мени зордуктап койду деп арызын жазып, анан сен ишенимдүү адамдарың барбы, ким каякта турасың дегенде, анан ошо кошуна турган, тумушта кошуна турган Шайнаева Гүлзарга телефон чалышып, биринчи жана Жазира деген кызды чакырып, Жазгүл деген кызды чакырып. Анан Жазгүл келип окуянын чоо жайын билгенден кийин кайра ошол Жазгүл кайра тигиден Шайнаева Гүлзарга чалып, эже тигини Айдайды зордуктап калыптыр, сиз келбесеңиз болбойт дегендиктен, анан кошуна тургандыктан ал келген экен 2014 жылдын. Ошол сиз атап жаткан Айдай аттуу кыз Гүлзар айымдын баласын бакчы, Жок, ага чейин бага эле келген. Ага чейин кошуна эле 6-чы квартирада, батирде жашап экен. Кошуна катары эле барган. Кошуна катарында эле барган экен, чакырып. Жазгүл деген кызды чакырып, биринчи Жазгүл деген кызды Ленин райондук милициясына чакырып атат. Ал Жазгүл келип окуянын чоо жайын билгенден кийин ал да кичинекей жаш кыз да. Анан ал кошунасы катарында чогуу турган эми Шайнаева Гүлзар 6-чы, 5-чи батирде турган болсо, тигилер 6-чы батирде туруп атпайбы. Просто экөө кошуна болгондуктан эми улуу киши катарында ошол окуя чоо жайын өздөрү териштире албайт да. Анан ошон үчүн тиги кишини чакырыптыр да. Гүлзар чакырып, анан милицияга келгенден кийин чоо жайын окуянын чоо жайын билгенден кийин Гүлзар ата-энесине чалып атат. Эжесине чалса, эжеси албай коюп атат телефонун, ошондон кыздан сурап алып, эжесине чалса албай коюп атат. Анан кийин жана көлдө жашап аткан апасына чалып атат. Жабырлануучу кыздын ата-энесине чалып атат. Жабырлануучу кыздын атасы өлүп калыптыр, энеси Ибраева Гүлмира деген аялга чыгып атат телефон менен, ошо милициялардын көзүнчө чалып атат. Ушинтип кызыңызды зордуктап коюптур деп айталы десек, кыз айтып атат, жок, кызым менин апамдын жүрөгү ооруйт, эгерде мени зордуктап койду деп айта турган болсоңор, ал өлүп калышыптырмы? Анан мени тиги зордуктады деп эле милицияга түшүп калыптыр деп эле чакыргыла дейт. Анан сиздин кызыңыз милицияга түшүп калыптыр, келбейсизби деп телефон чалып сүйлөшсө, апасы айтат, жок, мен тоодо мал багып жүрөм, мен барууга мүмкүнчүлүгүм жок. Эми айланайын, сен эле ошол тиги эптеп кызымды алып чыгып коесуң милициядан дейт.
Анан ошондон кийин анан тергөөчү айтат. Булардын же эжеси эме бербесе, телефонго жооп бербесе, апасы тигинтип атса, буга бир представитель керек. 14 эле жаштагы кыз болуп атат. Сиз мыйзамдуу өкүл болуп берип коюңуз. Биз сизди мыйзамдуу өкүл катарында эле ишке катыштырып коебуз десе, дейт. Анан Гүлзар айтат, жок, мен катыша албайм десе айтат, жок, мындан коркпой эле коюңуз. Сизге эч кандай жалакасы тийбейт. Сиз катышып эле мыйзамдуу өкүл окуянын чоо жайы боюнча эле бул кыздын таламын талашып коюңуз дейт. Анан бул Гүлзар бир чети боорукерлик кылып, бир чети кыздын жаштыгын көрүп, мейли деп анан мыйзамдуу представитель болуп катышып калдыр да. Кошуна катарында. Анан ошо бойдон тергөө органдарына сиз эми мыйзамдуу өкүл катарында болгондон кийин бул арыз жазып берип коюңуз деген экен. Анан ошол арыз жазып берген экен да. Анан ошонун негизинде иш тергелип, бир эле адамга арыз жазылып берилген экен да. Ал Рустам аттуу бала кылмыш иши ачылып, Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 129 беренесинин 1-пункту менен иш козголуп, ал башкаруу чарасы өзгөртүлүп, СИЗОго 1 жыл 4 ай камакта жаткан экен да. Анан ошол мезгилде булардын ата-энелери бир эле адамга жазылган экен да. Анан ошол мезгилде баа тергөөнүн жүрүшүндө белгилүү болот да, булар кайда барган, кимдер менен болгон деген маселелер чыкканда, жанында да 2 адам болгону такталып, анан ал 2 адамды дагы бирөө колумдан кармап берген, бирөөнү бутумдан кармап берген деп көрсөтмө берген эмес да. Мен эми делонун ичин вникать этип көргөн жокмун да. Бирок айтымдарына караганда ошондой болуп, кыз көрсөтмө бергенден кийин жанында жүргөн 2 баланы дагы алып келишип, анан сурап, анан алардын иши далилденбегендигине байланыштуу эми өзүңөр билесиңер, биздин 30 жыл ичинде правоохранительный органдардагы сот прокуратура тармагында бүт бардак болгондуктан, анан бир ар кандай жолдор менен алардын экөөнүн иши кызгарып кетип, анан тиги берки Рустам аттуу баланы 1,5 жыл өткөндөн кийин примирение сторон деп туруп ишин кыскартып соттон чыгарттыр да кыскача. Анан мен таң калганым, мен таң калганым мындай болуп атат да. Өзү 14 жаштагы кыз болсо, зордуктага туш болуп атса, ал эми 14 жаштагы ал жаш өспүрүм кыз да. Ошондой үч адам менен зордукталып атса, аны эмне үчүн тергөө органдары, прокуратура тармагы, сот тармагы муну алып туруп эле примирение сторон деп кылмыш жоопкерчилигинен куткарып койгондугу мени ушул кезде таң калтырып атат да. Себеби дегенде бул эң оор статья 129 беренеси. Тем более ал жаш кызды мындай педофилия деп койсок болот да. Бул боюнча өтө оор жазага тартыш керек эле ал балдар. Ол кандык тергөө жүрүш керек эле да. Бул жерде жанагы балдардын ата-энеси бүгүнкү күндө балдарыбыз ак жөн эле ушул кезде Шайнаеванын эле жазып берген арыздын негизинде жөн эле ак жерден соттолуп кетиптир деп алар актанганга аракет кылып башташты да. Мен карап көрүп, булардын аракети чын эле ушулар жалган жерден караланып кеткенби, соттолуп кеткенби, чын эле ушулар кыйналганбы, чын эле ошолор кылмыш кылганбы деген негизде анализдеп көрсөм, чын эле ошол окуя болгондугу чын экен. Мен себеби дегенде экспертизанын аныктамасы корутундусу берилиптир. Ал корутундуда ошол кыз арыз жазган күнгө окуянын чоо жайы далгелерин чыгарып берген экен. Ошол корутундунун негизинде кылмыш иши козголуп, бала 1,5 жыл СИЗОдо жаткан экен. Мунун бир гана жери примирение сторон деп туруп гана бул кылмыш жоопкерчилигинен бошотуп коюптур. Бул примирение сторонго да жатмаган эмес, чындай келгендечи. Ошондо эле оор жазалар менен жазаланыш керек эле. Бул жерде жанагы үйлөрүбүздү саттык, анан баланча кылдык, түшүнчө кылдык деп ошол акчалардын баардыгын ошол органдарга берсе керек. Мен сөздүн ачыгы, мен эми кармоо албагандан кийин айта албайм. Бирок жөн жерден бул иш моундай жеңил-желпи кыскарып кетпеш керек эле. Бүгүнкү күндө бул Гүлзарга төгүлүп аткан жалаганын баардыгы жалган экенин ачык айгине болду. Мен ошондуктан Кыргыз Республикасынын президенти урматтуу Садыр Нуркожоевго, Кыргыз Республикасынын башкы прокурору Курманкул Токтаралиевичке, Кыргыз Республикасынын Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Кыдыршаевичке
Кыргыз Республикасынын ички иштер министри Уланбек Момоконовичке кече күнү официально арыз жазып, төрт жерге кайрылып арызды жаздым. Ошондо 5 пункт менен көргөзүп жаздым арызда. Ушул иштин башында ушул ишти кайрадан козгоп, ушул ишти кайрадан ушул коомчулукка таркатып, Шайнаеваны болгон күнөөлүү катарында табабыз деп аракет кылгандарына майнап чыкпайт сөздүн ачыгында. Мунун башында жана Элиза деген микрокредит компаниясынын башчысы зам директор турган экен. Ушунун баарынын уюштуруусу ошол экен, мен ошону жоопко тартып берди дедим. Биринчиден. Экинчиден, ушул иш сотто аныкталып, Шайнаева Гүлзар сутнер катарында таанылып, кылмыш ишине катышкан болсо, сот тарабынан аныкталып, сот жоопкерчиликке тартылгандан кийин массалык маалымат каражаттарын ачык жарыяланыш керек эле. Муну ошентпей туруп, өзү адвокаттык билими туруп, жогорку билими туруп, юридикалык билими туруп, Абдыкапаров Шердор деген адам ошол кызды эчтик берип, жалган маалыматты таркатып жаткандыгы байланыштуу. Шердор деген адамдын үстүнөн кылмыш ишин козгоп, жоопко тартуу боюнча арыз киргиздим. Биринчиден, экинчиден, экинчи пункт менен жана Элиза деген уюштуруусун жоопко тартуу боюнча кайрылдым. Үчүнчүдөн, жанагы жабылып калган кылмыш ишин кайра көтөрүп чыгып, Ленин райондук сотундагы иштикти көтөрүп чыгып, жаңачылган жагдайлар боюнча териштирип, эгерде балдардын күнөөсү жок болсо актап берүү жагын. Эгер балдардын күнөөсү болсо эң жогорку жазаны чектеп колдонуп, үчөөнү тең кылмыш жобуна тартуу боюнча мен арыз киргиздим 5 пункт менен. Мен айтайын дегеним, жанагы кыз Айдай деген кыз өзүнүн сайттарга берген интервьюсунда мындай деп интервью берип атат да. Мен 2014-жылы кафеге барып, анан бир 30 жашка чыгып калган адам менен таанышып, анан ичип алгандыктан бир жерге барып, анан мени зордуктап коюптур, мен анан зордуктап качып кетип калыптыр да. Ал күнү аны мен таппай калдым да. Андан кийин мен жанагы экинчи кыз менен дагы бир 3 күн өткөндөн кийин дагы бардым кафеге деп атат да. Барып анан жана Рустам деген аттуу балага жолугуп калып, анан ал мага такыр тийген эмес, чыпалар дагы тийген эмес, анан Шайнаева Гүлзар эле мени ушундай кылып подстава кылбасак болбойт деген эле мен ошонун тили менен подстава кылып карматып койгом деп атат да. Анан ошол эле мезгилде дагы ушул иштер менен дагы занимать эттиң беле десе, мынтип атат да. Андан сырткары дагы 2 жолу подставлять эткенбиз. Бир жумадан кийин дагы барып дагы бир кафеге барып, бирөө менен таанышып, аны да подставлять этип, Ленин райондук сотуна арыз жазып, андан акча өндүргөнбүз деп атат да. Андан кийин дагы 2 ай аралыгында дагы бир 3-чү киши менен ошондой мамиледе болдум деп туруп, жалган подставлять этип, дагы ушундай окуяга туш болгон ушул 3 эпизод боюнча деп кайрылып атат да. Мени Шайнаева болбосо муну жазбайт элем дегендей кылып жазып атат да. Аны эми карап көрсөңүз, андай эпизоддор болгон эмес. Бул Шайнаеваны как будто ошол иш менен занимать этип, подстава жазап, акча таап жүргөн киши катарында элестетиш үчүн, элге коомчулукка ошондой пикир жаратуу үчүн, ошондой жалган маалымат берип атса, айрым массалык маалымат каражаттары ошонун айткан сөзүнүн чындыгы барбы же жокпу дебестен туруп, жанагы 2 эпизоддогу, бир эле эпизоддогу башында жана үчөө чогулуп атат да. Бир эле эпизоддогу адамдарды 3кө бөлүп алып, анан ошолор табылды деп алып, кайра ошол балдарды чакырып алып, ошолордон интервью алып, анан кийин жалган баарын урдуруп атышат да. Мен ушул жагына бир көңүл бөлүп койсоңуздар дейм да. Себеби дегенде бул бир эле эпизод. 2014-жылдын 27 мартында болгон бир эле эпизод, бир эле катышкан 3 бала катышканда эмнегедир ошол кылмышка барды деген бала, жанагы зордуктаган бала гана жөнүндө арыз жазылып атат дагы. Жанында жүргөн балдарды тергөөчүлөр кандайдыр бир шарттар менен кыскартып коюп атат. Кыз болсо ошол мезгилде берген көрсөтмөсүндө бирөө колумду кармап берди, бирөө бутумду кармап берди деп көрсөтмө берип атат. Эмнегедир тергөөнүн жыйынтыгында алып келип эки баланы автоматический групповойдон бошотуп коюп атышат дагы, жеңил кылыпчы. Тилерди айдап атат да, эми ачыгын айтканда акча тыйынын алып туруп бүткөрүп коюп атышат, мындай айтканда коргоо органдары. Коррупциялык иштерге барып атышат да. Анан тиги баланы өткөрүп, аны да жеңил жаза менен куткарып коюп атышат. Мен эми айтайын дегеним, жыйынтыктап келгенде айтайын дегеним,
Кыргыз Республикасында мыйзам иштешкен, чындап келгендечи. Мыйзам иштеген шартта биз мындай ооз-эки алып келип айыптоолорду токтотушубуз керек да. Жөн эле бирөөгө жугунду төгө берген токтотушубуз керек. Жалаң мыйзам чегинде документальный нерселердин негизинде сүйлөшүбүз керек да. Мен бүгүнкү күнү ушул силердин эфир аркылуу дагы кайрылып коеюн деген кечээ күнү Кыргыз Республикасынын президентин Садыр Нуркожоевичке, башкы прокурор Курмангул Токсоралиевичке, Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Кыдыршаевичке, ички иштер министри Уланбек Омохоновичке дагы арыз киргиздим акчаны. Мен дагы ушул силердин эфирден пайдаланып дагы ошол адамдарга кайрылат элем. Кыргыз Республикасында адилеттүүлүк, акыйкаттык, чындык деген нерсе болуш керек, калыстык деген болуш керек. Биз о демократия деп коюп эле оозубуз менен оттой бергенде туура эмес. Бардык нерсе документальный подтверждение болуш керек. Ошондуктан ушул иштин калыс, акыйкаттуу, адилеттүү чечилип, чындык чыркыраган чындык калыбына келишине жардам берүүңүздөр дагы бир жолу өтүнүп кетет элем да. Байке ошо кыз жана ушул окуя болгонго чейин сиздин кызыңыз тиде жашаган да, ушул жерин мен тактап койбойм. Мен мындай деп тактап коеюн. 2014-жылдын 2014-жылдын февраль айында жана Айдай аттуу кыз Жазгүл деген кыздын үйүнө келип атат. Ал теңчү экен, алар телефон аркылуу байланышып мен Бишкекке турайын деп ал келип ошол кыздын үйүндө жашап атат. Февраль айынан келип мартка чейин жанагы окуя болгонго чейин. Жок. Мен арызда көрсөттүм, мен баарын тактадым. 2014-жылдын февраль айында этек чегинде тиги жанагы Туңгуч микрорайонуна жана Жазгүл деген кыздын үйүнө келип атат. 26-декабрга чейин ал нянка болуп иштеген жери жок. Ошол кыз менен чогуу жүрүп атат, жанагы кыз менен үйүндө жүрүп атат. Анан 26-сында алар барып, жанагы экөө барып кафеге барып, жанагындай балдар менен таанышып атат. 27-синде ал кыз экинчи Жазгүл деген кыз калып калып атат да, Айсулуу деген кыз менен кайра бөлөк кыз менен кафеге барып анан жанагындай окуяга туш болуп калып атат. Анан ал туш болгондон кийин, анан жана окуя болгондон кийин бул кыз качып кетип калып атат. Милицияга арызын жазып берип коет да, 15-жылга чейин качып кетип калып атат. 15-жылы жана сот бүткөндөн кийин, жок, сот бүткөндөн кийин кайра келип атат дагы, анан келгенден кийин кайра суранып, эми ошол 15-жылы мунун кызы Гүлзар деген төрөп калып атат. Төрөп калып анан баласын караш керек, 2 жаш балдар бар да. Ошо үй бүлөгө жардам бергенге тиги кыз кошуна Жазгүл деген кыз суранып атат. Эже ушул кызды нянка кылып алып албайсызбы деп сунуш кылса, анан тиги эми жаңы балалы болсо, 2 жаш баласы болсо, анан ал салып алайын деп анан тиги борор жетим кыз тиги нянка кылып алып атат. 2015-жылдан 2019-жылдын күзүнө чейин мунун кызын Гүлзардын колунда нянка болуп иштеп атат. Нянка болуп иштеп атат да. 2019-жылдын күз айынан 2021-жылга чейин ал нянка болгон жок. 2 гана саат үй үйлөрүн жыйнашканга жардам берип, бирок ошого акча алып турган да. Эмеспечи. А 2019-жылдын күз айынан 2021-жылдын 5-декабрына чейинки аралыкта Туңгуч микрорайонунун 37-чи батиринде апасы менен бирге чогуу жашап атат. Жанагы Ибраева Гүлмира деген апасы менен чогуу жашап атат. Бул такыр бул ишке тиешеси болуп атат да. 2 жыл сапсам өзүнчө жашап атат да. 1-2 саатка кирип эле баягы үй пүйүн жыйнап антип коюп эле кетип калып атат. Ушундай жагдай болот. Анан жана 2015-жылы жана сот бүткөндөн кийин бул кыз кайра турмушка чыгып кетип калып атат. Турмушка чыгып күйөөсү менен жашап 4 ай. 4 айдан кийин күйөөсү кортуп көргөзүп сабагандан кийин кайра качып келип атат. Кайра келип алып анан эми кайра да кечирим сурап, мен эми моундай болуп атат десе, анан тиги боорор кайра да нянкага алып коюп атпайбы? Менде эч кандай жанагы сутёр деген болушу да мүмкүн эмес да. Себеби дегенде мына күйөөсү деген койгон жигит. Өзү мындай айтканда катуу адамда 3 баласы бар. Бул ага тиги проститутка кылып иштеткенге бул жол бермек эмес. Булар адал ак ниети менен эмгек кылган адамдар. Булардын ата-энеси төбөсү көрүнгөн адамдар да иним. Бул жок жерден эле жана эл изилеген адам анан жанагы преступлениеге барып зорлуктоого качкан адамдардын баардыгы биригип алып эле грязьты бияка жөн эле жерден ак жерден жала жабат. Анан бул маселе боюнча жыра тартпабыз. Бул маселе боюнча ошол кыз Айдай деген кыз
өзү арыз жазбастан 10 декабрда кайра Ленин райондук ички иштер бөлүмүнүн 21-жылы арыз жазыптыр. Мен ошондо мени жөн эле жанагы балдардын үстүнөн подстава кылтырып карматтырган, ошондо акчасынын баарын ушун алган деген вариантта арыз киргизиптир. Бүгүн жана Гүлзардын бияка келбей калган шартты бүгүнкү күндө ошол жерде сурап берип жатат да. Ошол шартка байланыштуу келе албайган. Ошол жанагы айыпталып жаткан балдардын акчасын алган деп бизге айтканда жабырланышыбыз. Гүлзар эми ошол акчаларды алып турган бекен ошо. Эми өзүң эле калыс болсоң, эч убакта жабырлануучу тарапта туруп калган адамгачы ал миллион сом акча көтөрүп келсе дагы ал иш жабылбайт да. Ал каяка жабыларын билесиз да. Жанагы примирение сторон болуп жабылып калып атпайбы иши. Примирение сторон болгондо Майрамкүл деген мунун эң улуу эжеси бар экен. Жанагы жортуктоого качкан адамдардын баардыгы бириге алып, ошол Майрамкүл деген эжесин таап, ошолор менен келишим түзүп, ошолорго акчасын берип бүткөндөн кийин гана эми жаап коелу, булар менен сүйлөштүк деп адвокаттардын баары тегеректегенден кийин гана бажанып мыйзамдуу өкүл катарында катышып калгандыктан гана кол коюп берип коюптур. А буга жана акчалык бериш тиешелер акчалык беришкечи вообще тиешеси жок экен. Өзүңүз ойлосоңуз, жабырлануучу тараптын эжеси турса, энеси турса, алар акчасын ошолор аркылуу ошолорго берип атышат да. Алар макулдугун бергенден кийин гана бул баягы представителдик катарында болуп калгандыктан гана булар элдешти, анан мейли, силер давай элдешке барып атасыз. Жазып берип кой деген үчүн эле жазып бериптир. Ал тиги өзүңүз ойлосоңуз, ал мондай оор кылмыш ишин жабыш үчүн, мисалы үчүн потерпевшийдин представители 1000 жерден арыз жазса да оор кылмыш жабылышы мүмкүн эмес да. Бул акчалардын баардыгы менин түшүнүгүмдө укук коргоо органдарына кеткен да. Ичти болду, баке болду. Бираз подсумка, отурпоста подсумка. Сиз эмнени айтасыз? Жактоочусу жана ошондой эле апасы деле болуп турат. Алардын дагы айта турган чындыгы бар. Биз аларга өз учурунда сөз беребиз. Саламатсыздарбы? Сиз Гүлзар айымдын жактоочусу экенсиз. Азыр сизге кандай өнүктүү Гүлзар айым кайрылды жана жүрүп жаткан иштердин ушул жайын түшүндүрүп берсеңиз. Рахмат. Мен Есенина Рамазанова, Кыргыз Республикасынын адвокатурасынын мүчөсү болом. Сиз өзүңүз азыр сөз баштаганда ошо Абдыкапаров Шырдор адвокат деп айттыңыз. Бул жалган маалымат. Биздин адвокатурада Шырдор деген адвокат жок. Ал реестрде жок. Мен Шырдор менен өзүм кечээ күнү телефон менен байланышып, буга чейин дагы бир жумуштарды алып, адвокатын эле представлять этип, жумуштардан башка туура эмес чечимдер, туура эмес кыймыл аракеттер болгондо, ошон үчүн мен өзүм ошол баланы таап жолугуп сүйлөшөйүн дегем да. Ага дагы ошол ГСУга мен арыз менен кайрылгам. Адвокатмын деп коюп, ушинтип жардам берем деп совсем туура эмес чечимдер түзөт экен. Но это вот бул башка история. Мага Шайнаева Гүлзар кайрылып ушул жанагы защита чести и достоинства деп коет да. Ложный сообщение боюнча, ошол боюнча жардам бере аласызбы деп. Анан эмне болду десем, ошол сүйлөшүп отуруп, ошол фактыларды айтты. Кечээ күнү дагы ошол берген интервьюсун дагы ссылкасын жөнөтүп алып, интервьюну дагы көрдүм. Анан мен маалыматтарды алганда, Гүлзардын алган маалыматтар боюнча Карымшак кызы Айдай менен 2014-жылы таанышат. 2014-жылы ошол кошунасы аркылуу таанышып, ал кезде Гүлзар өзү кош бойлуу болчу. Анан ошол өзү мындай торговля менен иштегендиктен нянька издеп жүргөнүн маалыматты билишчи кошуналар. Анан ошондо ошол Айдай көлдөн келген кыз, Бишкек шаарында туугандары жок, тааныштары жок. Ошону эметсең колдон келсе жардам берип, ошол жумушка ошол башка бирөөдөн көрүп ошол кызды алсам, өз билети каңыз экен, андай экен дегенден макул болуп, ошол 2015-жылы апрелде ошол Айдай Гүлзардын үйүнө нянька болуп иштейт. Келишим боюнча айлык маянасы 15 000 сом. Жумуш убактысы саат 10-дон 4-кө чейин иштейт. Ошондо Гүлзардын төрөлгөн баласын баштап ошолду нянька болгондо. И 2021-жылдын ошол жылдын 5-декабрына чейин иштеген. Андан тышкары биринчи баласы, анан экинчи баласы төрөлгөн, экинчи баласын дагы баккан. Анан 2018-жылдары ошол Айдайдын апасы пайда болот. Апасы пайда болуп, анан кийин ошол бир
карыздары бар, анча мынча нерселери бар, анан ошого жардам сурашат. Гүлзардан апасы Ибраева Гүлмира деген эже ошол кайрылып, анткени Гүлзар торговля соода сатык менен жүргөнүнө байланыштуу бир банк микрокредитный компания менен кредиттин историясы бар, постоянно кредит алып жүрүп, мындай жакшы доверительный отношения, да. Анан ошол баягы Айдай үйүндө жашап жүргөндө ал нерселердин баарын билет да. Анан ошол себептен Айдайдын апасы Гүлзарга кайрылып, ошол кредит алганга жардам сурайт. Гүлзар кредит алып берет, 200 000 сом кредит алып берет. Ал боюнча доказательстволору бар экен, кагаздарын көрсөттү, барын көрсөттү. Анан ал жерде поручитель эмес, эч кандай эмес, просто гарант болуп берет да. Микрокредитный компанияга тааныш адам неметип жардам бергенчи ушул кредит 200 000 сом кредит алып берет. Бир аз убакыт өтүп, баягы кредит төлөгөндө бирде төлөбөй ушундайлар болуп баштаганда, банк, конечно, предъявляет претензии Гүлзарга. Сен үчүн берилген, бул төлөп атат деп. Анан кийин ошентип 15 000 сом айлыктан 5 000 сомдон кармалып, анан кийин өзүнүн акча кошуп төлөп жүргөн. Ал чектер дагы бар. Ошол Ибраевдин кредитин төлөп жүргөн чектери дагы бар. Ошентип жүрүп, анан кийин баягы бир павильон ачып, анан кутулайлы деп дагы 2019 жылы 400 000 сом кредит алып берет. Ошол Айдайдын мамасынын туугандарынын намын алып берет да. Эки адамга 200 000 Гүлзар айып алып берет. Да, мен Гүлзарга, естественно, вопрос бердим. Биринчи кредитти төлөй албай мондай болгондон кийин эмне үчүн экинчи кредитти дагы алып бересиңер?